Көлөм түшүнүгү. Мейкиндиктеги кандай болбосун тело көлөм менен мүнөздөлөт. Мейкиндиктеги фигуранын көлөмү деген эмне? Көлөмдөрдү табыш үчүн биринчи ченем бирдигин тандап алуу керек. Мисалы, байыркы Римде көлөмдөрдүн бирдиги болуп 25,5 литрлик амфора болуп эсептелчү. Азыр бүткүл дүйнөдө аңгулуу америкалык ченем бирдиги менен, башкача айтканда 159 литрлик бочкалар менен өлчөнүшөт. Россияда тиричиликке кеңири колдонулган ченем бирдиги чака. Ал эми геометрия илимине кайтсак, геометрияда көлөмдөрдү ченем бирдиги катары кыры бирдик кесиндиге барабар болгон кубту эсептейбиз. Башкача айтканда, кыры 1 сантиметр болгон куб сантиметр куб деп аталат жана ушинтип белгилейбиз. 1 сантиметр куб, 1 сымык куб. Силер кандай ойлойсуңар? Кайсынысы көп орунду ээлейт? 1 килограмм пахта же 1 килограмм мык? Бул суроого жооп берүү үчүн көлөм деген түшүнүктү билүү зарыл. Бул тапшырмада жооп белгилүү. 1 килограмм пахта көп орунду ээлейт. Себеби көзгө көрүнгөн нерселерди көлөм ченемин эсептөөгө болот, бирок дайым эле эмес. Ал үчүн айрым учурда аныкталган эсептөөлөрдү жүргүзүү талап кылынат. Биз бүгүн көлөм бул объектинин мейкиндиктеги ээлеген орду деп аталарын түшүндүк. Көлөмдү өлчөөгө болот. Аны миллиметр куб, сантиметр куб, метр куб, литр жана башка өлчөм бирдиктери менен өлчөй алабыз. Көлөмдү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы катышты тапсак болот. Мисалга, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Ал эми 1 сантиметр кубта 1000 метр куб, 1000 миллиметр куб. Ал эми 1 дециметр кубта 1000 сантиметр куб же болбосо 1 литр. 1 метр кубта 1000 дециметр куб. Ал эми 1 километр кубта 1 миллиард метр куб белгилүү бизге. Ар бир телонун көлөмү тандалган ченем бирдикте оң сан менен туюнтулат. Башкача айтканда, көлөм бирдиги ар дайым оң сан менен туюнтулат. Бизде көрүнүп турган фигура куб. Ал эми ушул кубтун көлөмүн табууда биз биринчи В тамгасы менен белгилеп алсак болот. В барабар 2 сантиметр куб. Көлөмдөрдүн касиеттери. Биринчи касиет: барабар телолордун көлөмдөрү барабар болот. Башкача айтканда, бизге белгилүү болгондой барабар телолор бар. Ал деген сөз барабар геометриялык фигуралар. Мисалга, бизде тик параллелепипедди карайлык. Биринчи сүрөттө параллелепипед, экинчи сүрөт дагы параллелепипед. Бирок алардын жактары ар түрдүү. Бирок алардын негиздери, бийиктиктери барабар болушу мүмкүн. Экинчи касиет: эгерде тело бир нече телодон турса, анда анын көлөмү ошол телолордун көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Башкача айтканда, биринчи телонун көлөмүн, ал эми экинчи телонун көлөмү эки көлөмдү кошсо, демек ал бири-бирине суммасына барабар болуп эсептелинет. Үчүнчү касиет: